Allah subhanahu wa ta'ala andan keyin bir masaleni aytып atat. Bu masale seler, ошол жиндерди айтып атат. Seler жиндер, seler сыйынган буттар, ошол кудайчаларыңар баарыңар биригип деле менин бенделеримди адаштыра албайсыңар дейт. Адаштырышлык силерди колуңардан келбейт дейт. Илля ман хува салил жахим. Ким жаханнамга түшө турган болсо, ошону гана адаштырасыңар, калганын адаштыра албайсыңар дейт. Demek Allah subhanahu wa ta'ala aytып атат, силердин жамандыгыңар бар, туура эмес акыйдаңар бар, ишенимиңер бар. Бирок элдин баары эле силердин ишенимиңер менен ишене бербейт. Элдин баары силерге ишенип, силерди ээрчибейт. Кимге жаханнам важип болуп калган болсо, кимдин тагдырына иман жок болсо, ким дозокко түшө турган болсо, ошолор гана силерди ээрчийт, башкасы ээрчибейт деген аят. Мына ушуну Аллахым айтып атат. Фа иннакум ва ма та'будун, албетте силер, ва ма та'будун, силер сыйынган буттар, ма антум алейхи бифатинин. Силер эч качан фитна кыла албайсыңар дейт. Эч качан силер аларды адаштыра албайсыңар. Ма антум бифатинин алейхим. Силер аларды эч качан адаштыра албайсыңар дейт. Силердин кудайчаңар баарыңар кошулуп туруп, силер менин пенделеримди адаштыра албайсыңар. Илля ман хува салил жахим. Ким жаханнамга түшө турган болсо, кимдин тагдырда иман жок болсо, кимге жаханнам важип болуп калган болсо, ошолорду гана силер адаштырасыңар. Ошолор гана силерди ээрчип, ошондой туура эмес, ширк, туура эмес акыйдага кирип кетиши мүмкүн.